Ататүрк паркы жакта жашаган 62 жаштагы Сабига Байтурсунова көз жумду. Жакындары ал Бишкек мэриясы үйүн бузабыз дегенден кийин көп санаа тартып, оорусу күчөп кетишине себеп болгонун айтууда. Якобы могу жер боюнча ушул жердеги жанагы түр-түрү боюнча маселе көтөрүлүп, анан именно ушуга кичине настроение болуп, ушул жана өлүмүнө дагы аябай катуу переживать этип койгон деген кептер болду да. Мына ушул жерде азыр бүт кошуналар келип, эжени акыркы сапарга узаттык. Эми ар бирге канча жашаарын жараткан Кудай өзү өлчөп ченеп берет. Бирок бүгүнкү мына өтө оор, кайгылуу окуяда бул маселелерди дагы эженин ушул оорусуна оору кошкон дагы акыркы убактагы ушул Ататүрк паркынын жанындагы үйлөрдү сүрдүрүү, түрттүрүү, бузуу ушул маселелер көп таасирин берип койду. Анткени эң акыркы митингде 18 майда биз чогулганбыз ушул парктын тегерегинде жашоочулар. Ошол жерде ал эже келе албай калды дагы. Бизге ушу группага жазды да, давлением көтөрүлүп кетип, ошол больницага кайрылдым, митингге келе албай калдым, менсиз өткөзө бергиле деген эң акыркы сообщениясы ошо болду. Ошодон кийин тилекке каршы мына ушу мажал алып кетип калды. Бул өтө чоң таасирин тийгизди баарыбызгачы. Бул эжени жоготуп алабыз деп так ойлогон эмеспиз. Болгону бул жерде мындай кокустан эле бизге извещение берип туруп, туура эмес кадам баштап алды өкмөт. Туура эмес кадам баштап ушунча адамды кайгыга салып алды да. Бул эже эле эмес, көптөр больницага жатып жакшы болуп чыккандары да бар, дагы ооруп аткандары бар. Угуп эле жатабыз кошуналардан. Өтө өкмөтүбүз туура эмес кадам баштап алды. Биринчи ошол ким саткан, ошол жактан баштап мындай сураштырып баштаса болмок да. Ошол шоковый состояние болуп калдык да, баарыбыз эле кантип бир ай ичинде биз үйүбүздү бошотуп беребиз деп эле түшүнүксүз болуп калды да. Чындыгында даже ушу извещенияны через почта жөнөтүш керек болчу да, алып келип туруп эле воротага жармаштырып коюп кеткен дагы ушу туура эмес болуп калды да. Конечно, бул эже дагы көп жылдан бери жүрүп турган экен бул үйдө. Балдары бар экен, кыздары бар экен, неберелери эми жашоонун рахатын көрөйүн деп жашайын деп аткандан эшикебиз жоготуп алып отурабыз. Балдары жакшы, 2 баласы бар. Адилет улуу баласы, кичүү кызы бар, Бермет. Стресс, конечно, болду буга деле. Анан мен айтып аттым, эс алгының эс ал деп. Дарылангының эс алгының бир жака барып кел десем, азыр мен бул жерде болушум керек. Мына ушул үй маселеси боюнча дагы ушундай болуп атпайбы деп айтып атты да. Мен азыр эле ошо подружка бир медик подружкасы бар, ошону менен сүйлөштүм да. Чүй больницасында иштейт. Мына ошо Чүй больницасына барып жаткан экен биринчи. Анан мына ошол сахар көтөрүлүп, анан панкреатит, печеньде да бар деп аяктан обследование кылышып. Анан дагы пневмониянын признактары чыгып, ошол сахар пневмонияны лечение кылганга мүмкүнчүлүк бербейт экен да. Мына ошол сахарный болуп атат да. Эмне үчүн ушундай мындай отношенияда как будто ошол туура дейт да, Ататүрк туура. Анда болсо государство андай эмне кылат? Государство бир да күнөөлүү. Да мэрлер күнөөлүү. Сабига эже эми башынан эле жүргөн. Документин кучактап алып, ордуна кучактап алып эле ушундай кантип болсун, тияк деп эле ушу аябай переживать этип жүрдү. Баары эле күбөдү. Ал эме силердин мурдагы немелериңерде да жүрөт. Видеолордо чыгып жүргөн эже. Баласы Адилет да чыгып жүрдү. Кийин аны ооруп калдым деп группага жазып аткан. Сахар болуп калдым ушундай деп. Анан жакшы дарыланыңыз, ден соолугуңузду караңыз. Баары жакшы болот буюрса деп жакшы сөздөрдү айтып ошентип эле калганбыз да. Анан мына кечээ күнү ушундай окуяны угуп атпайбызбы? Бул ошол көп санаа тартып ойлонгон бекен бул эмес? Эми санаа тартып ойлонгону кандай ойлонду. Ойлонбой койбойт экен. Бу жерде кары жаш дебей баары эле аябай санаа тартып, баары эле ушинтип переживать этип аткан. Анан эже ушинтип өз жүрөгүн аябай жакын кабыл алган экен. Эми ушундай. Эми Алланын иши го эми. Кандай болот? Бир Алладан дейбиз, бирок баары бир эми себепкерлер болуп калат экен да, мындай себепкер. Ушул биздин башыбызга түшкөн иш себеп болуп калдыбы деген да ой
кетпей койбойт экен. Жаш келиндер ооруду берди. Бул эже деле жаш эле киши эле да 62 жашта экен эми. Жашта эми. Мындай иш болбой койсо жакшы болмок эми. Эки кат ушундай болуп калды. Могу өзүчө болуп атканда соц тармактарда ар кандай эме комменттер жүрүп атты. Ошондо ай тиги бирөөңөр чыгып өзүңөрдү өрттөсөңөр мэрия угат деп айткан да. Анан баягы сөзсүз эле сырттан күйүш керек эмес экен, ичинен күйүп, чекесинен кетип атышат да, ичинен күйүп. Бул ошо переживать этип, о дүйнөгө кетти бир сак кошунабыз. Башка дагы ичинен күйүп аткандар өтө көп. Муну тез арада закондун тамгазын сактап, ошо тез арада бир түз жолго салбаса дагы коркуп атабыз да, дагы неме кырсык болуп кетеби депчи. Мындай давлениясы кармап, хронический оорулары күчөп аткандар биякта өтө көп да. Кошуналардан. Анан жанагы адилетсиздик болгон экен, эме деп атышат да, баягы 2000-жылдары адилетсиздик болуп, туура эмес участоктор бөлүнүп калган депчи. Анан эми ошол адилетсиздикти мэр адан да чоң адилетсиздик менен жоём деп аракет кылып атат. Бул туура эмес, бул философиясы туура эмес. Адилетсиздик эгер болсо ошол кезде аны адилеттүүлүк менен чечиш керек эле да.